Байлыктагы береке туурасында. Береке бул көп нерседе болот. Адамдын өмүрүндө, байлыгында, ошондой эле адам баласынын кылган иштеринде берекелер болот. Бүгүн байлыктагы, мал дүйнөдөгү береке туурасында өтөбүз да. Береке деген эмне өзү? Адам баласынын көзүнө көрүнбөй турган нерсенин аты береке да. Аны көрө албайсыз. Бирок ал бар нерсе да. Береке бул өтө кыйын. Аллахка ишенбеген адамдар уга турган болсо, береке деген сөздү түшүнө албайт. Жана алардын тилинде береке деген түшүнүк дагы жок. Алардын коомусунун сөздүгүн карасаңыз, береке деген сөздү издеп таппайсыз да. Себеби Аллахка ишенбеген, көрбөй туруп Аллахка ишенбеген. Алла субханаху ва тааланын берекеси, көрүнбөгөн берекесин кантип ал туя алат да? Ал эч качан билбейт ал Аллахтын берекесинчи. Береке бул бар нерсе. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунда жана сахабалардын жашоосунда көптөгөн берекелер болгон. Бүгүн ошолордун ичинен өзгөчө байлыктагы, акчадагы, дүйнөдөгү береке. Береке кандай болот? Мына ошол туурасында өтөткөнбүз да. عن سلمان رضي الله عنه في قصة إسلامه قال: وبقي علي المال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المعادن فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان. قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي ما عليك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية فأوفيتهم حقهم وعتقت. Salman radıyallahu anhu aytat, özü Pers elinden bolgon. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nurlu Medine şahrına gelip Allah subhanahu wa taala İslam'dan nurunu nasip kılgan. Men Müslüman bolgon mezgilimde kojoyunuma karzım var bolчу deydi. Bирөөнүн кулу экен Salman radıyallahu anhu, kul bolup Medinага түш келип калган. Анан Мединадагы бир адамдын кызматын кылып жүрүп, анан исламды кабыл алды, бирок дагы эле мойнунан кутула элек да, мойнундагы карзынанчы. Мисал ала турган болсок, 1 миллион тыйын бересиң деп кожоюн айткан болсо, ошонун бир канчасын төлөп, азын гана төлөп, бирок көбүн төлөй албай жүрөт. Дале кул бойдон жүрөт. Өзүнүн эркиндигинде жок. Өзү азат эмес. Ошол Salman радıyallahu anhu айтат, бир жолу мындай окуя болду. Кендердин биринен, алтын кендердин биринен тооктун жумурткасына окшош бир алтын пайгамбар алейхисаламга алып келип берилди дейт. Бирөө келип берди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам биздин арабыздагы Перстен келген жана кул адам бар эле го. Мына ошол адам кайда жүрөт? Кана ошону мага чакыргылачы деп пайгамбар алейхисалам мен тууралуу сөз кылды. Фадуиту лаху. Анан элдер мени чакыргандан бардым. Ошондо Аллахтын элчиси жана колуна түшкөн жумурткага окшош алтынды мага берди дагы. Эй Салман, сен өзүңдүн карзыңан кутул. Эми кул болуп жүрө бербей, азаттыкка да чык. Азаттыкты дагы көр деп пайгамбар алейхисалам Salman радıyallahu anhuга белек кылат да. Salman радıyallahu anhu айтат: "О Аллахтын элчиси, сиз мага бердиңиз. Бул кичинекей эмес, алтын, кымбат, бирок менин кунум андан да кымбат дейт. Мен муну бергеним менен мен азат боло албайм дейт." Негизинен карасаңыз, мал, байлык, мал дүйнө өзү кымбат. Көп акчаларды берип туруп аны аласың. А бул адам бул, айбан эмес. Адам. Эми адам болгондон кийин ал сөзсүз түрдө кымбат болот. Ошол кымбат болгондуктан мен бир канчасын төлөдүм. Эми сиз ушул алтынды мага берсеңиз дагы бирок мен азат боло албаймын деди да. Бул акча жетпейт. Мындан кичине көбүрөөк болсо анан жетиши мүмкүн, бирок мен баягы кул бойдон кала берсем эмне болот деп кыжалат болуп жатат да. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам чечкиндүү түрдө айтып жатат. Эй Салман, хузха, муну ал. Fa inna Allaha sayuaddi ma aleyk. Senin moynundagы карзыңдан Аллах Таала заматта тез арада көрөсүң, куткарып коет сени деди да. Анан Salman радıyallahu anh сүйүнүп кетти. Мен аны алдым. Таразага тартсак, Salman'дын Раббиси Аллахына касам ичем дейт.
40 uqiya. Bul кичинекей алтын 40 uqiyaga жетти. 40 uqiya болушу мүмкүн эмес экен. Кичинекей алтын, бирок салмагы оор болуп кетти да таразадачы. Анан айтат: "Фафайтухум", мен алардын карыздарын төлөдүм дагы бердим, ва атакту, ошентип мен азаттыкты көрдүм дейт. Бул байлыктагы берекени караңыз. Болбосо кичинекей эле. Пайгамбар алейхиссалам берди. Allah subhanahu wa ta'ala inşallah karzıgan kutala salman, kıcalat bolu dedi. Allah subhanahu wa ta'ala kişineke ile nerseni Allah ta'ala salmak tuğulup koydu. Mana bereke verdi da. Salman radiyallahu anh'unun baylığı berekeli oldu da. Bereke de uşunu aytat. Dağı bir kança bereke turasında okuyular kelet. An Urvatel Bariqi radiyallahu anhu anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem laqiya calaban fa'atahu dinaran. Faqala ishtari lana bihi şatan. فانطلق فاشترى شاتين بدينار فلقيه رجل فباعه شاة بدينار ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك قال فإن كنت أقوم من الكناسة فما أرجع إلى أهلي حتى أربح 40,000. Bul başka sahaba. Urva Bariqi degen sahaba bolgon. Al aytat: bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in janında otursam, bir adam köptөгөн maldарды, köptөгön jandıktарды айдап жөнөдү. Баягы тала ээн жер болсо керек. Баягы билесиздер, жазында бардыгы тоону көздөй малдарын айдап жөнөшөт эмеспи? Анан кайра күзгө мал келишет, тоо салкындагандачы. Мына bir адам köptөгөн малды, köptөгөн жандыктарды айдап, айбандарды айдап кетип бара жаткан эле. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Urva berkel maga. Mına mo dinardı al dağı uşulardın içinden koy satıp al dedi. İşteri lana bihi şatan. Jok degende emi bir koyga jarasa kerek uşul tыйын bir koy satıp al dedi. Men bardım dağı bir dinarga bir koy emес iki koy satıp aldım deydi. Emi sodası jakşı bolsa kerek da. Jekişine arzanlatıp berdibi. Anan bir dinarga iki koydu satıp aldım deydi. Anan joldan iki koydu jetelep kele jatsam, dagı bir adam çıkıp, "Ey adam, Urva radiyallahu anhu'a kayırlı otat da, tanı aytana. Şu bir koyumu satpaysın mı ekönün birösün deyip suranı deyip. Meyli satayım, kançaga? Bir dirham, razısın mı bir dirham versem? Razımın deyip. O şende bir koydu veret, bir dirham da alat. Başında bir ele dirhamı var ele koyu dağı çok öyle da. Bir dirhamga iki koydu satıp aldı. Kayra dirhamı dağı kolunda koydu dağı jetelep geldi da Peygamber aleyhisselam. Hiç kemigen çok baylığı biro koşulup jatat da. Mana bereke degen uşul. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Barakallahu laka fi safqati yaminik." Senin kelişimine, sodana Allah Teala bereke versin dep Peygamber aleyhisselam batasın verdi da. Yemi karаңыз. Men Kunasa deydi. Basra şahrında. Kunasa degeni Kufa şahrında eken. Bazarda bir kança vakit mal bazarda turup, men özümdün üy bölöme kaytıp barganga çeyin 40,000. 40,000 degeni 40,000 akçana tavat elem deydi. 40,000, 40,000 degeni emal altın akça. Öttö köp baylıkты tavat eken da. Ne üçün dese sebebi al insan üçün Urva radiyallahu anhu üçün Peygamber aleyhisselam bata bergen, dua bergen. Berekege dua kılganda mına emi Urva sahabanın baylığındaki bereke. Bir rivayatta geletiken فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Urva sahabaga batasın bergenden keyin al topraktı satıp alsa dağı payda tavat ele deydi. Çön ele köçödögi bu topraktı satıp alsa dağı andan payda tavat ele degeni anın jaşosu berekeli bolup kaldı da. Gördünüz mü? Bereke degen köp akçada, köp baylıkta emes. Bereke degen az bolsa dağı sizdin hajatыңызга жеткен жана siz ойлобогондой болгон жакшылыктарды береке деп коет. Abdullah bin Hisham radiyallahu anhu'a Peygamber aleyhisselam dua kılgan baylığının köp boluşuna. Mana oşol turasında. Abu Aqil rahmetullahi aleyhi aytat, menin çoğ atam Abdullah bin Hisham radiyallahu anhu bazarga barat ele. Bazarga barat ele degeni meni jetelep alıp
Абдулла бин Хишам мени жетелеп алып, тактап айтканда небереси Абу Акилди жетелеп алып базарга барышкен. Анан чоң атам менен базарга барсам, ал бир нерселерди сатып алат эле. Анан Ибн Лабир деген жана Ибн Умар, Абдулла бин Умар радиаллаху анхума экөө жолукту мага дейт. Анан алар айтышты: "Ашикна фи бай'ика." Абдулла бин Хишам, сиз өзүңүздүн соодаңызга бизди дагы шерик кылып кошуп алыңыз. Мындайча айтканда бир нерсени сатканда чогуу келишип сатайлы деп айтыптыр да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сизге берекеге дуа кылган. Абдулла бин Хишамга береке бер деп дуа кылган. Эми ушул берекеге биз дагы илешип калайлы. Сиз эле берекенин үстүндө эле береке боло бербей, бизде эле береке болсун биздин соодабызда деп Ибн Лабир жана Ибн Умар радиаллаху анхума жолугу айтып атат да. Абдулла бин Хишамга жана анын небереси Абу Акилге. Ошондо фаюшрикухум макул деп туруп содасына шерик кылат эле. Фарубама асаба рахилата кама хия фабааса биха илал манзил. Кээде ушундай берекелер болгон. Акчаны иштетип, сода кылып, сатып алып, жана өзүнүн акчасы ошол бойдон калган бир төөнү анын жабдыгы менен, анын үстүндөгү оокат ашы менен үйүнө жөнөтөт эле дейт. Базарда туруп үйүнө жөнөтөт экен да. Ушунчалык береке болгон. Ал берекеден Ибн Умар радиаллаху анхума жана Ибн Лабир радиаллаху анху дагы үлүш алды да андан дагычы. Мына берекеде ушуну айтат. Эми берекени караңыз. Көзгө көрүнбөйт дедик. Эми көзгө көрүнбөсө биз кайсыл береке болуп жатат, кайсыл береке болбой жатат, биз кайдан билебиз? Бул туурасында диндеги улуу аалымдардын бири мындай деп жасат, бир риваятта, бизден мурда бир коомдордо бир адамдын эки баласы бар экен. Анан жашы улгайганда ал эки баласынын бирөөсү аябай ынсаптуу, ыймандуу. Анан атасы дагы, апасы дагы улгайып калган. Анан эки бир тууган, экөө караш керек. Эми сен кара, мен кара десе, бирөөсү айтат: "Мен эле карайын, ушул атамды дагы, энемди мен эле карайын, мен эле кызмат кылайын. Керек болсо, мына ата энемдин үйүн дагы сага белек кылдым. Сиз ушу атамды, энемди мага берсеңиз эле болду. Мен ата энеме кызмат кылайын" деп сурап алат. Макул деп туугандар келишет. Анан атасына, апасына жакшылык кылып, өзүнүн үйүнө алып келип, аларга сый, урмат, жакшылыктарын көргөзүп жаткан учурда бир жолу уктап түшүндө мындай окуя болот. Бир адам келип, "Паланча жерге барсаң, бир таш бар, ошону одарсаң 100 алтын акча турат. Ошону сен ал. Ата энеңе кылган жакшылыгыңдын сыйлыгы" дейт. Анан эгер мен ошону алсам, жашоомдо береке болобу дейт. Аны аласың, бирок жашооңдо береке болбойт. Ал акча сага береке алып келбейт дейт. А береке болбосо анда мага эмне кереги бар дейт. Ойгонуп кетсе түшү. Аялына айтып берсе айтат, аялычы: "Эй, албасаң дагы жок дегенде бир барып көрүп койбойсуңбу" дейт да. Барбы жокпу депчи. Айтат: "Я береке жок десе, мен неге аны көрөм" дейт да. Аны көргөнүң менен, алганың менен береке жок болгондон кийин берекенин сиз нерсенин мага кереги жок дейт. Эртеси күнү түшүндө ошол эле адам келип, ошол таштын астында 100 эмес, 10 динар турат. Ошону алып ал дейт. Береке болобу? Болбойт. Анда кереги жок. Эртеси күнү да аял экөөсүнүн ортосунда дагы жанагы маселе. Анан 3-чү күнү жанагы адам келет дагы: "Сен ата энеңе жакшылык кылдың, эми ошонун сыйлыгын ал. Мүмкүнчүлүк болуп турганда алып ал эми. Ошол таштын астында бир эле алтын акча турат, динар турат. Береке болобу? Болот" дейт. Ойгонсо түшү. Барат дагы аялына айтпай туруп, баягы алтынды алат. Ташты ачса чындап эле алтын акча турат да. Анан базарга эмне кылсам экен? Эми ушул үй бүлөмдү бир кубантып коеюн. Жеңил тамак балык эмеспи? Бир жакшы бир чоңураак балык алайын деп балык алат. Аял аны баягы кескилеп тамак бышырайын десе, кайра такалып кала берет да. Ишин ачып караса, алтын бар экен, бриллиант бар экен. Кымбат асыл таш бар экен. Аны сатса 7 урпагына жете турган байлык болуптур да. Көрдүңүзбү? Береке деген болбосо 100дө, 10до, алып алса болот эле. 100 алтын акча деп алып алса болот эле. Бирок берекесиздик деген ушундай нерсе. Алла берекесиздиктен сактасын. Ушунчалык көп болот, бирок көрүнбөйт. Ушунчалык көп болот, суу жерге сиңгенде эч бир ишке жарабайт да. Эмне үчүн? Берекесиздиктен. Эми береке бизге кантип келет десе, биз берекелүү амалдарды кылсак, Аллага жаккан иштерди кылсак,
ата энеге жакшылык кылды, көрдүңүзбү? Береке болду. Ошол сыяктуу биз жашообузда жакшы иштерди кылсак, береке биз менен ээрчип жүрөт, биз менен чогулот да. Алла баарыңыздарды берекени баарыңыздын аркасынан куалатып койгон болсун.